өз өмүрүн мамлекетке жана элге кызмат кылууга арнаган, өлкө кызыкчылыгын жеке кызыкчылыктан жогору койгон инсандар арбын. Алардын бири Мидин Гөкөев. Анын басып өткөн жолу, бийик адамдык касиети жана кесипкөйлүгү өсүп келе жаткан муундар үчүн мыкты үлгү. Гөкөев Мидин Бегимкулуч 1962 жылдын 2 февралында Талас областына караштуу Чат базар айылында жарык дүйнөгө келген. Эл башы болгончо суу башы бол деп калкыбыз айткандай, атасы Гөкөев Бегимкул 45 жыл суу чарба башкармалыгында жетекчилик кызматтарды аркаласа, апасы Бейчебаева Батмабү 10 баланы тарбиялап өстүргөн баатыр эне болгон. Жашоодо бактылуумун деп сеземин. Анткени ушу жарык дүйнөгө алып келген ата энем. Анан ушундай тарбия берип, өстүрүп, жогорку окуу жайды бүтүрүп, тарбиясына абдан ыраазы болуп, бактылуу болом. Биз 11 тууганбыз, 7 эркек, 3 кыз. Ошо бир туугандардан мен 4-сүмүн ортосунда. Мен бир туугандарымдын ошо көптүгүнө ата энеме абдан ыраазычылыгымды билдирем. Жаштайынан жалкоолукту таштап ак эмгекке тарбияланган Мидин Гөкөев үчүн татыктуу билим алуу алгачкы максаттардан болду. Ал 1979 жылы Фрунзе шаарындагы политехникалык окуу жайына тапшырып, 1985 жылы инженер куруучу адистигине ээ болгон. Жашоонун өзү күрөш. Ал эми күрөш адамдын ким экендигин чагылдырат. Ансыз өмүр кунарсыз. Мидин Гөкөевдин өмүр жолундагы күрөшү тандап алган түз жолу үчүн болду. Жакшы жашоо үчүн адам баласы жараткан Алла Таала ушундай жаш берип, ден соолук бергенден кийин күрөш керек жашоо үчүн. Күрөшсөң эле жакшы жашайсың. Ак эмгек менен эмгектенсең баарын берет. Ошо туура түз жашаш керек. Көкүрөгүң таза болуш керек. Ошондо жараткан Алла Таалам берет. Ал өз эмгек жолун 1985-1987 жылдары мастер инженер, башкы инженер өңдүү кызматтык тепкичтерди басып өтүү менен Фрунзедеги номер 2 үй башкармалыгында жетекчилик кызмат менен баштаган. Мидин Бегимкулучтагы бизге жаш кадыр болуп жумушка келди. Мидин өзү жакшы специалист, бетке айткан, тартипти сүйгөн. Бир жолу саат 5-те келип калсам, ошо үй башкармалыгында саат кечки 5-те келип планерка өткөрүп атат. А бизде обычный планеркадан деген эртең менен саат 9-та өткөрчүбүз. Тартипти аябай ушундай сактаган жигит эле. Мидин менен келин экөөнүн балдарды окуткан эмгектери аябай чоң. Татынакай балдарды тарбиялап, балдар сырттан окушуп, ошонун азыркы татынакай эми үзүрүн көрүп отурушат экөө. Эми аягында айтарым эле ушу Мидиндин татынакай үй бүлөй болуп аткан экен. Кааламды эле айтып коеюн. Мидике ден соолугуң болсун, ишиңде ийгилик болсун, үй бүлөйүң куттуу болсун. 90 жылдары ошо Фрунзе шаарынын номер 1 үйлөр башкармалыгына жетекчи кызматта отуруп начальник болуп, мен ага главный башкы инженер болуп иштеп калдык. Мидиндин адамдык касиеттери, сапаттары эң жогорку десем айтсам болот. Анткени себеби ал өзүнүн жумушуна өтө тыкан, чарбакер, аткарылган жумушту убагында аткарып, көп нерселерди мага да үйрөттү жаш болгону менен. Эч кимге тайманбашы, жаш кезинен баштап начальник болуп, аябай такшал. Мен бүгүн Мидин 60 жашка чыгып атыптыр. 60 жашы торколуу тою кут болсун. Мидинге каалап кетерим ден соолук, узун өмүр, жумушунда ийгиликтерди каалайм. Үй бүлөсүндө бакыт алай. Жакшы жетишкендиктерди, ийгиликтерди каалап кетерим. Ак эмгек гана адамды бийиктикке жеткирип, анын улуулугуна ийгенелейт.
Мидин Көкөев кайсы жерде иштебесин жаңыча ойлонуп, жакшы жака өзгөрүүнү гана тандап алып, мезгил агымы менен шайкеш, кесиптештери менен ынтымакта, жоопкерчиликти тутуу иштеп келет. 1988-2000 жылдары Кыргыз газ башкармалыгынын аймактык жетекчилик кызматын аркалаган. Ал эми 2000-2006 жылдары Жил сервис трестинде башкы инженер. 2010-2012 жылдар аралыгында президенттин иш башкармалыгында эмгекти коргоо, техникалык коопсуздук тармагын жетектеген. Андан соң 2012 жылдан 2015 жылга чейин Чаткалдагы Чарат алтын өндүрүү бирикмесинде эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздук боюнча башчы болгон. Ал эми 2015 жылдан бери Сындаво жолдорду жана көпүрөлөрдү куруу Лонхай корпорациясында эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздук, кыймыл коопсуздугунун башчылык кызматында эмгектенип келе жатат. Биздин бөлүм ушу иштеп жаткан жумушчуларга жана жолдо жүрүп аткандардын коопсуздугун сактап келебиз. Тажрыйбасы абдан бай. Буга чейин дагы көп жерде жалаң ушул коопсуздук боюнча иштеп келген экен. Бул жерде да ошол боюнча иштеп атат. Өтө жоопкерчиликтүү. Бул компаниянын жетекчилиги, Кытай жетекчилиги дагы бул ишин абдан баалайт. 60 жылдыгын азыр Мидин достойно тосуп жатат. Потому что ошону өткөрө турган мезгили келди. Иштеген ишинин, үй бүлөдө кылган ишинин, мамлекетке көрсөткөн кызматынын баардыгын жыйынтыгын чыгарып ошого юбилейин өткөзөйүн деп турат. Эми ошол жакшы көрсөткүчтөрү жакшы. Адам өз эмгеги айткан сөзү жакшы атагы менен жашайт эмеспи? Мидин Көкөев билимин, тажрыйбасын, жөндөмүн курал кылып, кайсы жерде болбосун эскерген системаны өзгөртүп, жаңыча ойлонуп, жаңыча иш жүргүзүп, ар дайым ийгиликке жетишкен инсан. Алы турмуштун бардык оорчулугуна чыдап, өз мээнети, ак эмгеги менен элдин ишенимине татып, бийик даражага жеткендиктин ачык далили боло алат. 24 жашыман баштап мына жетекчилик кызматта келатам. Эл менен иштеш эң оор да. Бирок аны туура багыт менен, туура мамиле менен жасасаң, эң оңой болот да. 5 манжа бирдей эмес дейт, бир билекти. Ар бир адамдын мүнөзү, кул мүнөзү башка болот. Ар бири менен сөз табышып иштесең, баары менен дос болосуң. Мына мен көп кызматтарда иштедим, ар кайсы тармакта. Баар жерден тил табышып, жакшы иштеп келдим, жетекчилик кызматта. Андан тышкары мына досторду күттүм. Достор менен дагы бирдей мамиледе жүрсөм, алар өзүнү сыйлайт да. Анан бир баар жактан эле жакшымды берип дагы өзүнчө бир олдоксон болуп калат да. Менин бир өзүмө жакканым бар. Ар бир нерсени так кечикпей аткарган жакшы көрөм. Анан ошондой аткарбай кечиккен кишилерге ушу бетин айтып койгонум ушу алар саал таарынып калгандай болот да. Мен ошону өзүм дагы сезип калам. Бетин айтып коюп, ушуну айтпай эле койсомбу дегендей болот. Адамгерчилиги өтө бийик деңгээлдеги жигит. Мен таанышканда мен эң кызыгын айткым келет. Мидин Бекмулович мени ушул тактыкка жана түз жүргөнгө үйрөттү да. Себеп дегенде бул саат 12'de мен жумуштан чыгам, 12'de келип калды десем, мен жумушум менен тиги ооруду карайм, тигини карайм, булду карайм. Убактымды жетишпей, ушу 12'ден 15 мүнөт өткөндө барсам жок да. Анан телефонунан чала берем. Анан мен айтам, мен келсем сен жок экенсиң, мен сени 15 мүнөт күттүм. 15 мүнөттөн артык мен күтө албайм деп ушинтип жүрүп, мени 3 жолу, 4 жолу мен кеч калып өзүм уялып калдым. Ушундан бери Мидин чыккан жерде мен секунда, минута саарып мен аябай тактыкка үйрөттү да. Бул биринчи адамгерчилик жагынан, тактык түз жүргөн жагынан аябай эң адамгерчиликтүү адамдардын бири деп эсептесем болот. Бул Мидин Бекмулович жөнүндө айтсам түгөнгүс поэма. Биз экөөбүздүн бирге жүргөнүбүз, ушунчалык ата-энелерибиз менен канчалык ынтымакта жүрдүк. Ушунчалык кубанам. Ушул досум менен таанышып, ушу бүгүнкү күнгө чейин Кудай таалам өмүрүбүз өткөнчө ушул ынтымагыбыз үзүлбөсүн. Бул жигитибиз мына көз ачып жумганча 60ка кирип калыптыр. Кутман курагың кут болсун досум. Өмүрүң узун болсун. Ушу балдардын неберелерин жытын жыттап, дайым бирге жакшылыкка жетип жүрөйүк. Аман бол.
өмүрлүк жары Гүлжайнар менен турмуштун оош кыйыш жылдарында бирге ынтымактуу үй бүлө куруп 4 уулду тарбиялап чоңойтtu. Азыр 8 неберели болушкан учуру. Бұл 60-қа чыгыш бұл өзүнчө бел экен. Тоого жогору чыкканда канча кыйынчылык менен чыгасың. Жогору чыгып карасаң, эмнелерди өттүң, ошонун баары көрүнүп турат экен да, ошо белге чыккандан кийин. Анан ушу 60 жылга чейин дагы далай жаштыктар болду, балалуу болуп той өткөздүк, неберелер болуп той өткөздүк. Атамдар үйлөнүү тоюн кылып берди. Анан ушу 60 жылдыкты белгилеп коеюн деген себеби мына балдарым, неберелерим көрсүн деп, анан кудагыларды күттүк, досторду күттүк. Ошолордон бат алып, эми ашуудан ырдыга карай алар менен жалаң эс алып, чогуу чай ичип, неберелер менен абдан эс алып бир жашарганды жакшы көрөм да. Ошон үчүн ушу тойго өзүнүн эң жакын бир туугандарды, жигиттин 3 журту болот экен. Ата журт, тага журт, кайын журт дейт. Ошо журттар келип, анан достор, анан кудалар ошолор келсе, чогуу отуруп бир ушу мааракени жакшы насадарыңар менен бир 2 саат болсо да баарлашып отургум келет экен да. Өмүр кызык адамга өлбөстүктөй саналган, адам кандай бактылуу бул жарыкка жаралган. Эр ортону элүүдөн 60-ка жеткен чак, урмат күтүп балдардан узак калат өткөн чак. Жарыгы от оюнда жакшы тилек үмүттүн, суктандырат бул курак султанындай жигиттин. Кудай берген өмүрдү кубат күчтүү кадамдап, 60-ка келгенде ардакталат адамбат. Дал ошондой ардактуу, даңазалуу жолуңуз, куттуктайбыз кубанып, куттуу болсун тоюңуз. Урматтуу Мидин Бегимкулович, сиз басып өткөн өмүр жолуңуз, зор эмгегиңиз элге, мекенге кызмат кылуунун, эмгекчилдиктин, мээнеткичтиктин бийик үлгүсү. Ал эми жакшы өрнөгүңүз жаштарыбызды жаратмандыкка жана мекенчилдикке үндөп турат. Жараткан сизге кылымдын бийик ашуусун багындырууга күч кубат дем берсин. Эгемендүү Кыргызстандын ардактуу, нарктуу аксакалы катары элибиздин сыймыгы болуп жүрө беришиңизге тилектешпиз. Сизге чың ден соолук, үй бүлөңүзгө бакыт таалай каалайбыз. Кутман курагыңыз кут болсун.